Бириккен күрөш дүйнөсү финалга чыккан ак жолду алкады. Аскар Акаев Бишкекке келип учурда сурак берип жатат. Калыстар Айперинин атаандашына тарткан жок. Турганбаев үн катты. Күндүн орчунду жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов армениялык атаандашын жарым финалда 6-2 эсебинде жеңип, финалдык таймашка жолдомо алды. Акжол Махмудовдун жасаган ыкмалары көпчүлүктү таң калтырууда. Assalomu alaykum. Кыргыз элим, бул жеңишим силерге арналат. Бирдей жигит төө минет, бирдей жигит жөө жүрөт. Төө мингенде жигитти төөсүнө көтөрүп, тегеретте эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти жөн жүрбөйт го могул деп жөөлөйтүрүп эл түтөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө утулуп калган жигиттерибизге, бүгүнкү күндө өздөрүнүн максатына жетпей калган жигиттерди эч качан силер сынабагыла. Бул спортто бир өзүңө жакшы нерсе жок болсо, башкалардын да жакшы жагын көрө албайсың. Ошондуктан канчалык адам жамандык кылбасын, ар дайым жакшы жагын көргөн аракет кылгыла. Ал бүгүн килемге чыгып, биринчи этаптагы, чейрек финалдагы жана жарым финалдагы атаандаштарын ишенимдүү түрдө жеңди. Ал биринчи, экинчи этапта атаандаштарын көтөрүп чабуу ыкмасы менен биринчи бөлүк бүтө электеле жер каратты. Бириккен күрөш дүйнөсү кыргызстандык балбан чейрек финалда тунистик балбанды көтөрүп чапкан видеосун социалдык баракчасына жүктөдү. Анын астына Акжол Махмудов бүгүн Токиодо шоу уюштуруп жатат деп алкап жазган. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 8-июлунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча изделип жаткандардын арасында Акаев дагы бар экенин айткан. Акаев Кумтөр келишиминдеги коррупциялык иштер боюнча ошол кездеги башка кызмат адамдары сыяктуу эле кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тагыраагы, ал президент кездеги бул коррупцияларга катыштыгы бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилген деп айтылат билдирүүдө. Можно сказать, его выдающихся деяния, которые увенчались успехом. Ошону менен бирге УКМКдан тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу үчүн Акаевди Кыргызстанга алып келүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүргүзүлгөнүн айтышты. Жыйынтыгында Акаев 2-августта Бишкекке алынып келинип, ведомстволор аралык тергөө тобуна берилди деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Как вы были задержаны? Блестяще. Учурда Акаев УКМКнын имаратында экендиги айтылды. Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили Кумтор, для чего мы строили Кумтор, какие, возможно, были ошибки допущены. Одним словом, обо всем. Калыстар Олимпиаданын жарым финалында кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы менен күрөшкөн америкалык спортчу Аделина Мария Грейге жан тарткан жок. Мындай пикирин Азиянын күрөш федерациясынын вице-президенти Мелис Турганбаев социалдык тармактар аркылуу билдирди. Бал бергенде, анын челлендж берип, биз калыстар менен биз неге бербейсиздер дегендер көп талкуулар болуп атат. Ал себепти айткым келет. Жерде бүт дүйнө жүзүнүн калыстар тобу турат. Биз дагы барып оспаривать этип, челленджди көрсөтүп, ошол маалда бүт толук 16 камера турат. Үстүндө бүт барын калыстыктар менен карап чыктык. Ал жактан эч кандай мындай тартуу, несправедливо деген болгон жок. Эске салсак, кечээ 1-августта Айпери Медет кызы Олимпиада оюндарында алгачкы атаандашы казакстандык Эльмира Сыздыкованы 8-1 эсебинде, ал эми чейрек финалда россиялык Олимпиада чемпионун 12-0 эсебинде утуп жарым финалга чыккан. Анда америкалык спортчу Аделина Грей менен таймашып 2-3 эсебинде артта калган. Беттеш талаш тартыш жаратып, калыстар кыргызстандык спортчуга 2 упай бербей, атаандашына жан тартканы боюнча пикирлер жаралган. Мелис Турганбаев калыстардын коллегиясы беттешти кайталап көрүп чыкканын айтты.
Ал жақта 16 башка ракурстагы камералар турат. Калыстардын коллегиясы чогулуп видеолорду көрүп, талаш тартыш маселелерди карап чыкты. Бир гана Айперинин эмес, башка спортчулардын да кармаштарын көрүп чыгышты. Упай бербей коюу, тартуу деген болбоптур. Көйгөй жок, деди Турганбаев. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.